Ekинчisi айтат, "Ватта'ну фил ансаб". Экинчиси болсо, ата тектин бирөөнүн ата тегине сөз тийгизүү. Сенин ата тегиң мындай болгон, силердин уруңар мындай болгон, андай болгон, мындай болгон деген сөздөр менен да. Ушул сыяктуу бирөөнүн урусуна, ата тегине сөз тийгизүү. Шарият эмне эки тараптуу дагы караган. Өзүңдүн ата тегиң менен мактана бербе, бирөөнүн ата тегине сөз тийгизбе деп атат. Түшүндүңбү? Бирөөнүн ата тегине сөз тийгизүү да бул эмне кыжырын келтирип, уруш талаш кыла турган. Бул жахилияттын адаттарынан. Адамдардын арасын карасаңыздар, мондай өзгөчө бир айыл жерлерде, мындай топ элдер жашаган жерлерде, мына шаарда билинбейт да, ким экенин да билбейт да шаарда. Мондай бир эл болуп жашап жүргөн жерлерде карасаң, 10 жыл, 20 жыл ынтымак болуп жашап, кошуна болуп жашап жүргөндөр бар. Бирок эки уруудан. Кичине бирдеке болуп калса, уруусун асылат да. Ошондойлор бар, толтура ал. Же болбосо бир, булар баары тиги уруудан да баары оңолбойт экен дейт да. Ошол урууда болгон үчүн ал оңолбой калды. Биз бул уруудан болгон үчүн жакшы болуп калдык деген. Ошо сыяктуу. Ошон үчүн бул эң жаман адаттардан. Адамдар таштабайт да бул нерсени. Бул нерсе калбайт. Буну могу айыл жерлерден байкасаңыздар болот. Айыл жерлерде дароо эле ушу өзүнүн бир чогулуп калган жерде эле уруусунун ата деген кыйынчылыгын айтат, кыйындыгын. Же болбосо башка бирөөлөргө сөз тийгизет. Бул дагы жахилияттын адаттарынан, караңгылыктан. Демек мусулман адам ушуга окшогон нерселерди ташташ керек дагы, өзү аракетте болуш керек. Өзү ар дайым аракетчил болуп, мындай нерселер менен, болор болбос нерсе менен мактанып отура бербеш керек.